2019-жылы Атайын багыттагы полк КСНге жумушка кирип, өзүм ойлоп жүргөн жумушка кирип аябай сүйүнгөнмүн. Элиме кызмат кылып атам, жериме кызмат кылып атам деп анан бул иш менен иштегениме азыр өтө сыймыктанам. Кесиптештерим өтө спортсмен балдар көп. Анан ой максаттар менен бирге бөлүшүп, ар дайым поддержка беришет алар. Иштегениме мына 2 жылдын жүзү болду. Кудай кааласа, өзүбүздүн ишкананын да атын чыгарып, чет жактарга чыгып, Кыргызстан уровенде жүгүрүп, жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Кудай кааласа дагы өзүбүздүн ишкананын алдыга жылышына салымыбызды кошконго колдон келишинче аракет кылабыз. Айдоочу болуп 2021-жылы айдоочу болуп өткөн бизге өзүнүн кесибиге тыкан, айткан тапшырмаларды ордунда аткарат. Кесиптештер менен, коллектив менен, өз курам менен мамилеси өтө жакшы. Айткан тапшырмаларды убагында аткарат. Өзүнүн чоңдорду сыйлайт. Өзү кичи болсо дагы адамдар менен мамилеси жакшы өтө. Жаштыгына карабай жетишкендиктери бар да болганчы. Кыргызстанда жеңил атлетика боюнча 7 мастер болгон болсо, ошонун бирөө ушул деп айтып кете алам да. Иштер министрлигинин Бетме-бет деген гезити бар. Ошондо дагы сүрөтүн чыгарып жарыялады. Ушун 20 жыл иштесем дагы бир да гезитке чыкпадым. Бирок бул баланын иши келип эле биринчи жолу гезитке чыкты. Бул бала башкаларга окшоп, өзгөчөлөрүн мындай мен эртең турнирим бар эле деп машыгып неме кылбайт да. Нарядта турган болсо, нарядта туруп, эртеси күнү чыгат дагы орундар ийилип келет да. Кечегиде Ошто болуп өткөн жеңил атлетика боюнча 2-нчи орундарды багындырды, 1-нчи орундарды багындырды. Бишкекте дагы болгон турнирлерде ал жерде дагы 1-нчи орун, 2-нчи орундарды багындырып келди. Азамат деп кетем бул балагачы. Сыймыктанабыз бул жигит менен. Абдырасулов Мыктыбек бул кызматкерибиз келгенине 2 жыл болду. Жүрүм туруму жакшы, элине, жерине, мекенге деген патриоттулук сезими күчтүү. Бул кызматкерибиздин ишке деген жоопкерчилиги өтө жогорку деңгээлде. Бул кызматкерибиз жеңил атлетика боюнча мастер спорт жарыштарга барса ушул жок дегенде 2 медаль менен келет. 1-нчи, 2-нчи орундарды сөзсүз алып келет. Кыргызстанда примерно бир 7 мастер спорт болсо, 7 мастер спорттун бири деп ушул кызматкерибиз. Иштен чыгып тренировкасын да кылат, ишин да кылат. Физический жактан дагы өзүң жакшы. И водительдик жагы дагы жакшы. Көп кырдуу таланттуу кызматкерибиз бул. Ден соолугу чың, коомго пайдасы тие турган жигиттерден болсун деп спортко кичине көңүл бөлдүм. Күндө аны машыктыра баштадым. 9-классты бүткөндө өзгөнгө коллежге укук деген бөлүмүнө киргизип, ошол жерде окуп калды. Бир күнү өзү айтып калды: "Ата, мен машыксам, күрөшкө барып машыгсам", макул болдум. Ал жерде дагы жакшы көрсөткүчтөрдү көргөздү, райондун чемпиону болду ал жерде. Ал окуу жайын бүткөндөн кийин Оштогу юридикалык институтка кирди. Ал жерде жүрүп, бүгүн бир күн дагы сурап калды: "Ата, мен машыга берейин". "Эмне менен машыгасың?" десем, "Жүгүрүш менен" деп калды. "Жүгүрүш болсо өтө жакшы экен, жүгүрө бер, ден соолугуңа пайда болот" деп койдум. Көп узабады. 1 жыл машыккандан кийин мен Оштун чемпиону болдум ата деп келди. Ишенбедим. Узак жылдар машыккан балдар болсо, анан бул 1 жыл деле анда жетишкендиктер жетпесе керек деп ойлодум. Бирок ал медалыны, грамотасын көтөрүп келип, ал тастыктап койду. Ошол ушу биринчи жетишкендиги болду. Ошондон кийин бул дайыма ар кандай ушул мелдештерде орун менен келип жатты. Кыргызстанда бир канча жолу 1-нчи, 2-нчи орундарды алып жүрдү. Эл аралык турнирлерге барып жатты. Ушундай жакшы байгелүү орундарды алып келип жатты. Мен бүгүнкү күндө ушундай ыраазымын балама. Мен айткан башында койгон максатты баягы бирөөгө дайыма жакшылык кыл. Жакшылык кылыш колуңдан келбесе, жамандык кылба деген принципти
balam da kolдонуп жүрөт. Balam жөнүндө bir da жаман сөз угуп элекмин. Укпайындагы Алла ошону насип кылсын бизге. Бүгүнкү күндө иштеп жатат. Balamды мен bala дейли, кичинекей bala көрүп жүрдүм эле. Ишке киргенден кийин түп тамырынан бери өзгөрдү. Биринчи мекен деген сөздүн маанисini түшүнүптүр. Эл, жер деген сөздүн маанисini терең түшүнүп, кайсыл мезгилде болсо дагы сүйлөшкөнүбүздө ата эл үчүн кызмат кылыш керек деген сөздөрдү айта турган болду. Бул дагы менимче ошол ишкананын берген тарбиясы. Мыктыбек жөнүндө айта турган болсом, Мыктыбек бул спорт жаатында өзүнүн мындай ийгиликтерин менен салым кошуп келе жатат коомго. Жогорку билимдүү, 3 дипломдун ээси, өзүнүн чыдамкайлыгы менен, аракетчилдиги менен, дагы кандай өзүнүн аракетти кызыгуусу менен жакшы бир көптөгөн ийгиликтерге жетишип келе жатат. Инибиз Али жаш, үйдүн эң кенжеси, инимдин ушундай ийгиликтери менен сыймыктанабыз, дагы келечекте көптөн үмүттөнөбүз, көп нерселерден үмүттөнөбүз. Чын болсын, береке берсин ашыңа, бактылуу колусун башыңа. Балам балалуу, чакалуу бол, элдин алды бол, ыймандуу, келине көңүл, бактылуу, үлгүлүү үй бүлө болгула. Дайыма ата-энени сыйлаган, бир тууганды сыйлаган, тууган урукту, эл журтту сыйлаган жакшынакай акыл эстүү бала бол. Ишиңе дайым ийгилик каалайм балам. Ооба, бул жерде бир 55-60 медалым бар. Анан көптөгөн медалдар дагы окуу жайларда калып кетти. Анан көптөгөн жерге жетти. Азыр бул жерде турганы бир 60-та, 55-те точно билбейт экем медалдын эсебин. Бирок ошол 55-60 медалым бар. Анан булардын өзгөчөлүктөрү ар жерде ар кандай кыйналып алгандар болгон, оңойчулук менен алгандар болгон. Мисалы мындан алсак, бул мен биринчи медалым. Анан бул чуркап эмес, муну күрөштөн алганмын. Грек-рим күрөшүнөн алганмын биринчи. Бул менен башканда булда жөн эле күрөшөт болчумун. Жеңил атлетиканын такыр түшүнүгүмдө эле жок болчу бул күрөш жеңил атлетика жөнүндө. Азыр андан кийин кичинекейимде бул убагында мектеп убагында алганмын бул. Жеңил атлетикага ойдо жок эле жүрүп, дос балдар менен күлүп жүрүп, кичинекейимден бери эле анан жүгүрөт болчук, тушоо кесирлерди утуп келип, анан досум менен ойноп жүрүп, жеңил атлетикадан турнир болот экен дегенден мен баарын эле утуп коем деп эле айылдагыдай элестетип эле барсам, анан правилалар бар экен өзүнүн. Көрсө биринчи 100 метрге жүгүрүп, 100 метрден өзүм балдар менен жүгүргөндө забегимден биринчи келдим. Биринчи келгенимде көрсө мен башка чызык өтүп кетип, анан ал чызыктан мени дисквалификация алып салды, красный берип койду. Мен ойлогом өтө эле мен жүгүрө көрө алышпай атат депчи. Көрсө андай эмес экен, өзүнүн правиласы бар экен. 400 метр аралыкка чуркап көрдүм ошол эле күнү. 400 метр аралыкка 3-чү местаны алдым. Ошол жерде жеңил атлетикага болгон кызыгуум башталды да. Бишкек шаарында окуу жайлар арасында универсиада болот экен. Универсиадага барып 400 метр аралыкка 2-чи местаны алдым. Анан ошол менен жеңил атлетикага болгон кызыгуум башталып, Кыргызстан уровенде жүгүрө баштадым. Көрсө бул өтө сонун спорт экен, спорттун канышасы жеңил атлетика дегенден дагы маалымат алып, анан бир жолу кирип, башка спортторду унутуп, ушу жеңил атлетика менен машыгып калдым. Мыктыбек кичинекейинде эле шамдагай бала болчу. Айылда тушоо той болуп калганда эң биринчи келчү да. Өзүнөн канча жаш улуулардан дагы алдыга жетип келчү да дайым. Мыктыбек экөөбүз менен сыймыктанабыз, дагы ушундай жакшы ийгиликтерди багындырып жүрө берсин. Эң чоң ийгилигим бул жерде мына Татьяна Колпакова да болду. Бул международный соревнования 7 мамлекет келгенде 400 метр аралыкка 3-чү местаны колго киргизгенмин. Анан бул жакта Азия оюнунда 60 метрге 1-чи местаны ээлеп, чет мамлекеттен келген өзүмдүн менен аябай күчтүү жүгүргөн спортсмендерди ушул жерде, ушул оюнда утуп өзүм далилдегенмин. Сезимдер өтө башкача болгон, чынын айтканда. Ал сезимдер менен бөлүшүп кетсем эми
анын сөз байлыгы менен жеткирип бере албайм да ал сезимдердичи. Бул бир эле айза эмес, ар бир мына жерде алган медальдарымды, дипломдорумду алганда өтө башкача бир сезим болгон. Бул медальдарды алып атканда, бир жүгүрөрдөн, соревнованиядан алдым, чуркардан алдым, буну алып атканда биринчи мен ата-энемди ойлочумун да. Бул медальды алып барсам, ата-энемдин кубанычы өтө жакшы болот деп, Бишкекте болобу, Өзбекстанда болобу, Казакстанда болобу, үйгө тезирээк шашылчумун да. Үйдөгүлөргө алып барсам, үйдөгүлөр күлкүсү менен тең бөлүшүп, ошолор менен отурайын депчи. Ар бир эле мен үчүн өтө маанилүү. Спорт жагы деген өзү бар жок эле нерседе кыйынчылыксыз эч кандай места болбойт, эч кандай жеңиш болбойт деп ойлойм. Ар биринин кыйынчылыктын артынан бул жеңиштер келди деп ойлойм. Мен эч качан өкүнбөйм, бул спорт тандаганыма кайрадан сүйүнөм. Бул спортту тандап, бул спортту дагы кыргызымдын ушул спорту бар экенин мен алдыга чыгарып, кыргызымдын желегин көтөрүп, ушу чет мамлекеттерде Кыргызстанда эле эмес, желегибизди бийикке көтөрүп, мына керек болсо жеңил атлетикадан да чыгып атат деп жаштарга сунуш кылат элем да. Бул жеңил атлетиканы бул эң сонун спорт деп эсептейм. Жеңил жүрөсүң, өзүң ар дайым формада жүрөсүң, эч качан формаң туура тамактанасың, кечинде көчөгө чыкпайсың, мисалы өз убагында келип жатасың. Себеби после тренировка ар дайым адам чарчайт, эс алат, кайранан эртеңкиге окуусу болуп калышы мүмкүн, башка жумушу. Бул спортто жүрсөң эч качан адашпайсың деп ойлойм. Мына ушул Казакстанда болгон соревнованияда өтө кыйынчылык болгон десем болот. Себеби соперниктер да өтө кыйын болчу, өтө алар дагы Өзбекстан, Казакстан ал убакта өтө сонун формага келип турган болчу. Менде питание анчалык жакшы болбой, бар нерсемни берип, анан кийин эле кайра Кыргызстанга келип, бир Кыргызстанда болгон эле соревнованияда өтө катуу кыргызстандыктар карап турса, чет мамлекеттер менен жарышып атып, намустан болушунча жүгүрүп, аз калганда 5 метр калганда кулап түшүп калганмын да. Ошол жери обидный болгон. Эми жетишпей калган, бирок ар дайым эле ар бирине аракет кылгам. Бирок ошол экөөнү өтө эсимде калды десем туура болот да. Өтө катуу намыстанып кеткем. Уткурбашым керек деп. Башка күрөштө мисалы приемго салып, өзүң эсте, бул жерде болсо бар жок техникаңды иштеткениңе буттарың тартпай калышы мүмкүн, чуркабай калышы мүмкүн. Витаминизация уже спортивный, профессиональный спортко киргенден кийин витаминизацияны күчөтүшүң керек болот, питанияны күчөтүшүң керек болот. А биздин Кыргызстанда андай анчалык жеткиликтүү эмес да. Биз келебиз, туура эмес тамактанабыз, анан спортко кайра барабыз, болсо жейбиз, болбосо жебей калып, ошондой нерселер болуп калат. Калпакчу ак калпак башыңа түшпөсүн. Кыргызстандын желегинде желбиретип, дүйнөдө Кыргызстан желегин желбиретип жүргөн ийгиликтер, мындан да чоң ийгиликтер болсун, Куттайм сени дагы. Ар дайым ушундай мелдештерде дүйнөлүк ареналарга чыгып, Кыргызстандын желегин желбиретип жүрө. Биздин айылыбыздан Кыргызстандын желегин желбиретип чыгып атабыз энебиз. Биздин айылдын бул сыймыгы да. Бир эле жеңиш эмес, будан башта да ушул даражага жетчү ар бир тепкичти басып өткөн да. Бул өзүбүздүн жигитибизчи, Кудай кааласа Кароол айыл аймагы сыймыктанат. Дагы колдон келген, бизде колдон келген мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша биз жардам бере алабыз, бергенге аракет кылабыз. Биз өзүбүз да ойлоп атабыз, ушу жакын арада сессияга салып депутаттарга сунуш жөнөтүп, жигитке Кароол айыл аймагынын ардактуу атуулу деген наамды алып берели деген сунуштар түшүп атат, азыр мага келип түшкөн. Ошол сунуштун үстүндө иштеп атабыз. Эгер айылдык кеңеш депутаттары колдоп калса, ошол Кароол айылына ардактуу атуулу деген наамды беребиз деп турабыз азырчы. Спортко 2015-жылы ушул күз айында келгенмин. Оштун биринчи ачылышында келип жүгүргөнмүн. Келип жүгүрүп калып 400 метрге 3-месте калганмын. Спортко биринчи өжөрлүк керек экен, кайтпастык керек экен. Мүнөз спортто эле эмес, жашоодо дагы керек тиет. Жашоодо дагы кайтпас болуп бир нерсеге аракет кылсаң, акырына чейин жете турган болуп аракет кылсаң, спорттун акырында ушул жетишкендиктер пайда болуп, кылган мээнетиң менен акырында чоң бир өзүң күткөн белек күтүп турат деп ойлойм да. Эч качан кайтпаш керек, кыйынчылык болот, алдыда тоскоолдуктар болот. Бир эле жеңил атлетикада эмес, бар жок спорттун түрүндө дүйнөдөн спортчулардан, жеңил атлетикадан, спринтерлерден Жаси Гатлин дегенди баалайм. Себеби ал өтө өжөр, кайтпас, колдон келишинче аракеттерди кылып, өзүнүн жаштар менен жүгүрсө дагы, жашы өтүп калса дагы, колдон келишинче аракет кылып, ошолор менен тең жүгүрүп,
мыкты ийгиликтерге жетишип чемпион мира болуп жүрөт да. Жасти Гатлин деген ошол өтө аракетчил. Кудай кааласа ошол чуркаган жерлерге барып биз да чуркашка аракет кылабыз ошол ареналарга. Мыктыбектин адамдык сапаты, күйүмдүүлүгү, доско күйүп, ушу чыныгы жүрөгүнүн тазалыгы менен өзүнө тартып алат да досторунчу. Досторунун алдында баркы бийик бул жигиттинчи. Спорттук жашоосунда көптөгөн кыйынчылыктар болду. Ошолорго карабастан бул студенттик жашоону өзүңүздөр билсеңиздер керек. Бул тамак аштан кыйынчылык учурлар болот. Ошол маалдарда Мыктыбек чоң ийгиликтерге жетишкен да. А ошол учурларда колдоолор болгондо bundan да чоң ийгиликтерге жетишмек да. Мыктыбектин бирок азыркы жашы менен дагы алдыда чоң ийгиликтерди багындырса болот деп ишенем. Жеңил атлетикадан мага эмне кем болгон болсо, мисалы мен спорт жагынан кандай кыйынчылыктарды көргөн болсо, мага бир тренер колдоо көрсөтө албаган болсо, ошолорду мен өзүм колума бир бала алып, тарбиялап, тренер болуп өстүргүм келет. Буюрса ошол дагы болот, жакшы ниет кылып койдук. Анан өзүм ошолорго камп көрүп, мага кылбаган минустарды тренерлерди мен өзүм аны толуктап чыгарам деп эсептейм, ойлойм. Анан чемпионат мирага, Азияга жолдомо алып, буюрса поддержка беребиз колдон келишинче. Буюрса азыр эми түшүнүп жетип калдык, спортту профессиональныйга киргенден кийин уже түшүнүп жетип калат экенсиң да. Балдарга дагы азыр алдыман чыккан эле балага айтам, мындай кыл, азыр бул жашыңда тренировка кылышың керек. Бул жака баспа деп колдон келишинче үйрөтүп, тренер болбосом дагы азыр өзүмдөн кичүү бул жерде инилериме ошентип совет берип турам да. Ыраазычылык бул жерде биринчи ата-энеме айтам. Ыраазычылык мени колдоп ушул даражага жеткирип, анан барам деген жактарга колдоо көрсөтүп аткан. Анан тренериме ыраазычылыгымды билдирем. Досторума бул жерде инилерим, досторум бар колдоо көрсөткөн. Анан Манжуев Станислав Харитонович ал тренерим болот. Ошого да өтө чоң рахматымды айтам. Бул жакта жумушунда иштеген кесиптештериме рахматымды айтам. Мен жаныма жүргөн эле спортту түшүнгөндөр бар жогу мага поддержка беришет. Ошолорго баарына рахмат айтам.